Саламатсыздарбы, урматтуу каналымда мен көрчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр ушу тема болуп атат, бүт дүйнө жүзү дүрбөлөңгө түшүп атат. Украиналыктар өзүнүн блогерлери, ошо алардын баягы аскерлери, кээ бир ушу мындай аналитиктер, серепчилери депрессиялык кандайдыр бир көз карашты көрсөтүп атышат өзүлөрү. Анткени ошо жаңылык келди 4-үндө жалган Куран айынын 25-жылынын 2025 жыл. Ал жаңылык боюнча ушул Reuters бир жалгыз булак болду. Калган булактардын тастыктаганын күтүп жатабыз, бирок расмий администрация тастыктай элек. Америка Штаттары Трамп өзүнүн буйругу менен бүгүнкү күнү ошо бүт Америка Штаттарынын аскердик жардамын Украинага токтотту деп жатышат. Бирок баягы Байден мурда макулдугун берген, жана ошо жеткире турган аскер курал жарактар, октарылар жеткирилиптир. Негизи 90%га ошол 10% токтоп калыптыр да чек арада. Бул эмнеге алып келиши ыктымал? Мисалы үчүн ошол 23-жылы Украина күнүгө 4000ден 7000ге чейин снаряд колдончу согуш майданында. Орусия болсо ага карама каршы 20 000 снарядка чейин колдончу ошол. Анан бир күнүнө да, бир суткасына. Негизи ошо Орусиянын башынан баштап эле 1 миллион снаряд чыгаруучу өндүрүштүк ушундай күчтөр бар болчу да. Орусия өндүрүштүк мындай жөндөмүн 2 миллион снарядка чейин көтөргөн 23-жылдын аягына. 24-жылдын ичинде ошол жалпы 2,5 миллионго чейин жылына ошол снаряддарды өндүрүүсү жеткен. Украина болсо 0дөн баштап 23-жылдан баштап 24-жылы 1 миллионго чейин ошол минометтук снаряддарды чыгарганга жылына жеткен да, ушундай көлөмгө, өндүрүштүк көлөмгө. Бирок Орусияга Корея дагы жардам берип, Түндүк Корея жардам берип, Түндүк Корея 4-5 миллион снарядка чейин жеткирген Орусияга. Андан сырткары бүгүнкү күнү чалгындардын айтуусу боюнча Орусиянын ошо жылына чыгарчу снаряддардын көлөмү 4 миллионго чейин жетти деп айтып жатышат. Дүйнө серепчилери, дүйнө ошо аналитиктери. Жана ошо Ирандын жардамы болчу, Кореянын да жардамы ошо токтой элек. Ошол эки өлкөнүн жардамы менен мүмкүн күндө ошо Орусия 7 миллионго чейин жылына снаряд топтогондой деп айтып жатышат. Ошон үчүн алар дагы кескин көтөрө алат да. Бирок ошол 24-жылдын ноябрында мисалы үчүн Орусия күнүгө 10,000 снаряддан атып калган да. Ушундай кичине атыштар азайып калган. Ага балким украиналык дрондордун ошо Орусиянын атайын снаряд топтогон склад кампаларды жардырган бир себеп болушу ыктымал да. Анткени аябай көп кампалар жардырылып атты. Күнүгө дагы азыр Украина кандайдыр атакалар жасап атат. Негизи ошо Украина 24-жылдын январына мисалы үчүн ошо суткасына артиллериялык снаряддардан 2000ге чейин азайган, 2500ге чейин жеткирген суткасына атууларды. Бир нерсе билинди, Америка Кошмо Штаттары жана ошо евро биримдик экөө тең биригип 1 миллион снарядка чейин чыгара албайт экен. Евро биримдиктин ошо өндүрүштүк көлөмү 500 000 эле снаряд экен да. Америка Кошмо Штаттарынын өндүрүштүк көлөмү 1,2 миллион снарядка чейин эле жетет экен. Бирок Америка Штаттары ошо жаңы эле өндүрүшүн жандатып атат. Евро биримдик болсо ошо 24 жылдын ичинде чечим кабыл алган. Чечим боюнча снаряддардын көлөмү 1,5 миллионго чейин ошо өндүрүштүк көлөмүн чыгарабыз деп аракет кылышкан. Бирок эмки чекте ал баягы өндүрүштүк күчкө, өндүрүштүк көлөмгө жете элек. Ошондой да, европалыктар согушка даярданган эмес. Бүгүнкү күнү Орусия согушка европалыктарга караганда жакшыраак даяр деп эсептесе болот да. Эгерде мисалы үчүн ракеталуу атышууларды санасак, ошо Украина мисалы үчүн 24-жылдын ноябрында 17 ошо числосунда да Орусиянын аскерлери Украинага 120 ракета жана 90 дрон атышкан да. Ал кезде баягы герань дрондор аябай көп көлөмгө Елабугадан чыга башташкан деп айтышат. Чалгындар анан 24-жылы ошо 26 августта мисалы үчүн Орусиянын массалык эң көп мындай атышууларда 127 ракета аткан жана 109 дронду аткан да. Анан күнүгө 30дан 40ка чейин ошо дрон соккулары, ракета соккуларды жасап жаткан Орусия. Азыркыга чейин ушундай азайып
азайып кеткен кичине көлөмү. Анан кээ бир учурларда Орусия 2-3 күн баягы ок ачпай, анан кайра ок ачкандан кийин кайра ушу 100ге чейин дрондорду, ракеталарды атканга жетишкен. Кинжалдар менен соккон. Ошондо биринчи жолу 23-24 жыл билинген Patriot PAC-3 деген ракеталардын модификациясы, ошо жаңы бир түрү, баягы Америка Штаттары берген Украинага кинжал ракеталарды сога алат экен да. Кинжал ракеталары ошо атмосферадан өтүп, баягы максатка жакындап атканда, ошондо аларды патриоттор кармап атышты да. Ошо гиперзвук деп эсептелбей калды ал ракеталар согуштун ичинде. Анан негизи ошо канча кап Орусия өндүрөт, канча кап Украина өндүрөт, же болбосо ошол евро биримдиктен Украина алат да. Евро биримдиктин албетте кап деген бомбалар жасабайт. Бул кап деген бул коррекцияланган авиа бомбасы деп которулат, же болбосо авиа жардыргычы. Ал эми негизи Орусия каптарды бир топ жасаган бир кездерде, анан каптарды ар кандай түрлөрүн жасаган. Анан албетте так маалыматы жок болсо дагы каптардын көлөмү ошо күнүгө украиналардын айтуусу боюнча 20-25ке чейин оор каптар колдонулган деп айтылат. Анан ошол оор каптар кээ бир учурда согуштун ошо жүрүшүн Орусия тарапка тез бурууучу эмгичекте ал нерсе сакталып жатат. Орусия авиация боюнча үстөмдүк кылат. Активдүү авиация Украина асманда 2000ге чейин жетет дейт. Негизи 700 учак учат дейт. Украинанын учактардын саны ушул 200ге чейин жетет. Орусиянын 700-үнө карма каршы азыраак болот. Жана Украинанын учактарын аябай мындай аяп колдонушат, жана аларды колдонуу аябай кымбатка жатат. Ошон үчүн Украинанын аскердик чыгуулар дейт негизи 2-3 суткасында 1-2 учак учат, сокку кылат деп айтылат да, кээ бир учур чалгындар боюнча. Аны украиналыктар болсо ушу Америка Штаттарынан баягы DLGB деген ошо бомбаларды алышкан. Алар ошо каптайды эле, негизи бирок алар нагрузкалары азыраак болот каптагына караганда. Негизи ошо украиналыктардын ошо бомбаларды колдонуу саны аябай аз болгон. Орунду жөндөмдө колдонсо дагы баары бир Орусия ошол жерден үстөмдүк кылат да. Эгерде мисалы үчүн Америка Штаттары чын эле Украинага азыр берилерди токтосо, ал тастыкталса, Украинада эмне болот? Негизи ошо Украина бир кездер JD Vance жана ошо Линдси Грэм жана башка сенаторлор жана ошо Майк Джонсон ошо токтоткондо жардамды Байден кезинде, ошондо мисалы үчүн Бахмутты орустар алышкан да. Анткени ошол кезде Украинага курал жетпей койгон. Негизи Украинага азыр эгерде жөн эле анын Starlink'ти өчүрүп койсо чатак болот да. Заматта эле Украина утула баштайт. Бүт ошо Украинанын бүгүнкү күнү чалгын иштери жана дрондорду координациялоо, дрондорду башкаруу ошо Starlink'ке негизделет. Бүгүнкү күнү Украина өзү Starlink'ке төлөп жатканда Маск таарынып ушо 23-жыл, 24-жылы Starlink'ти Украинага өчүрүп салган. Ошондо Польша Анджей Дуда барып туруп ошо Starlink баягы интернеттин Польша төлөй баштаган. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошо Украинадагы Starlink'ти Польша камсыздап берет да. Польшага Маск сатканга макулдугун берген. Бирок бул аскердик нерсеге колдонгону көрүп атышат. Орусия, мисалы үчүн Орусиянын расмий каналдарында айтып атышат. Эгерде чын эле бизге Трамп колдогон болсо, ошол эле Starlink'ти өчүрүп берсе эле биз жеңип кетет эле деп айтып атышат да. Анткени бул чын. Эгерде Starlink'ти өчүрсө, Украинанын фронту урайт. Негизи дагы бир нерсеси, бүгүнкү күнү Старсаттар бар. Старсат деген спутниктер бүгүнкү күнү Инмарсаттар Украинанын чалгындарына толугу менен ушу маалымат берип турат. Америка Штаттарына ошол нерсе токтотулушу ыктымал. Ал токтотулса, анда аябай дыкаттык менен соккон дрондордун атакалары Орусиянын аймактарына токтойт да Украина тараптан. Бул моралдык албетте мындай духту түшүрүп коет Украинаныкына, азыр эле түшө баштады. Бирок эгерде баягы снаряддардын көлөмүн караса, эң биринчиден Украина бүгүнкү күнү дрондорду чыгаруу боюнча аябай чоң аракеттердин натыйжасын көрдү. Бүгүнкү күнү Украина бир топ дрон чыгарат да. Эгерде карасак канча дрон чыгарат деп эсептесек, кээ бир маалыматтар боюнча 4 миллион дронго чейин чыгарылат Украина. Сырткары ушул 300-400 оор бомбардирлик дрондорду чыгарат да, Баба-Яга сыяктуу. Ошон үчүн дрондор боюнча Орусия менен паритет кыла алат Украинада, бирок анысы баары бир аз. Негизи бүгүнкү күнү ошо Хаймарс ракеталардын ошо кампаларында жаткан көлөмү Украинага дагы июнга чейин, ушул жылдын июнуна чейин согушканга жетет. Ыктымал 3-4 айга азыркы ошо Америка Штаттарынын жогорку технологиялык куралы Украинанын кампаларында жетиши ыктымал.
анан ошол 4 март Rearm Europe деген ошо Европалык комиссиянын башчысы, ошо төрайымы Урсула фон дер Ляйен жарыялады. Ал план боюнча 800 миллиард евро ошо евро биримдик берет Европага. Анан бүгүнкү ошо добуш салып атканда негизи Венгрия кайра Орбан аны блок кылды, баягы Украинага бере турчу жардамды. Бирок баягы Венгрия ошо евро биримдиктин аскердик ошо потенциалын өстүрүүгө ага каршылык бере алган жок. Анан негизи ошо 150 миллиард евро дагы ошол инвестиция катары берилет ошол өлкөлөргө. Анан негизи евро биримдик чогуу ПВО системаларын жумушка киргизе баштайт. Бирок Америка Штаттары азыр Патриоттор токтотсо, негизи Орусиянын калибр жана кинжал ракеталары эч кандай мындай тоскоолсуз Украинанын ар кайсы бурчуна чейин уча алат. Ошондо Киевди талкалайт да Орусия. Бирок ПВОну чыгаргыча евро биримдик буга дагы бир 8 айдай керек да. Эмки жылдын эле июндарында план болчу. Азыр тездетсе деле бары бир 8 ай өтөт. Бары бир ушул жылдын аягында эле 26-жылда эле чыгарып калышат. Ага чейин Украина согушту уттурат окшойт. Анан бюджеттик баягы жумшартууларды жасашат. Евро биримдик азыр жарыялашты. Алар жардам бергенге аракет кылышат да. Ошо өзүнүн баягы аскердик экономикасын жандандырууга. Улуу Британия азыркы кезде өзүнүн технологиялары менен жардам бергенге аракет кылат. Бүгүнкү күнү ошо эгерде карасак, Украинанын негизи акчасы токтоп калса, оборонкасы токтоп калса, бир кызык нерсени байкадым. Украинага жардам беришкенде көбүнчө ошол Украина Байдендан алган акчаны кайра эле Америка Штаттарын ошол аскердик атайын жабдыктарды жана жарыдыргыч заттарды, оқ-дарыларды жасаган ишканаларга берди да. Ошол боюнча контракттар түзүлдү. Контракттар 2-3-5 жыл алдыга чейин түзүлгөн. Ошон үчүн аларды Трамп токтото алабы? Алар жеке контракттар болгондуктан Трампка анда ошо жеке компанияларга согуш керек болот. Трамптын негизи аудиториясы бүгүнкү күнү ушул генералдар, ушул баягы желдеттер жана ошол коргоо инфраструктуранын башчылары да, ошо курал жасаган капиталисттер да. Ошолорго каршы чыгарбы экен Трамп? Кызыктуу суроо дагы. Бирок ал президент эгерде күч келсе чыга алат да, токтото алат ал нерсени. Бирок контракттарды бузуу керек болуп калат жана контракттарды бузуу үчүн ошол компаниялар кайра акчаны кайтарып штраф төлөш керек да. Ошондой эл аралык сот боюнча мындай жөндөмдөр бар. Бирок ал милдеттемелер эгерде күч менен Трамп айтып койсо, армия ал милдеттемени аткарбаганга мүмкүнчүлүк бербейт деп койсо, анда ким эмне кыла алат да, мисалы үчүн. Ошон үчүн бүгүнкү күнү эгерде мындай жыйынтык чыгарсак, мисалы үчүн евро биримдиктин жана Орусиянын ракета чыгаруу көлөмдөрүн алсак, бүгүнкү күнү Орусиянын жалпы ушул айына 250 миң артиллериялык снарядтарды чыгарат дейт Орусия бүгүнкү күнү чалгындоо маалыматы боюнча. 3 миллион снарядка чейин чыгарганы тастыкталган дейт ошо жылына. Бирок кээ бир маалыматтар боюнча 4 миллионго чейин чыгарып атат азыркы ушул 25-жылдын башына. Жылына ошондой көлөмгө чейин жетет да. Евро биримдик дагы бир сыйра кайталып коеюн, 500 миң эле снарядты чыгара алат да азыр. Ошон үчүн 500 миң эле снарядты чыгара алса, анда Украинага көп болсо ушул күнүгө 500-600 атууларга эле уруксат берет бул нерсе. Европа аябай качтуу күчтөнсө, ал көлөмдү 2 миллион снарядка чейин чыгара алат экен чалгындардын айтуусу боюнча. Бирок Орусиянын экономикасы аябай тез баягы согуштук аскердик техниканын көлөмүн көбөйтүүгө керектелип атат. Ошон үчүн акырындап бары бир баягы бүгүнкү күнү Орусиянын аскердик техника жана жардыргыч зат оқ-дарыларды өндүрүштүк ошол ылдамдыгы жана көлөмү Европадан 3 эсе ашып жатат. Бул эмнени билдирет? Америка Кошмо Штаттары жардам бербесе Украинага, демек ошол июндан кийин, июльдан кийин кайра жанданбаса жардамдары, Украина таза жеңилет да, таза жеңилет. Ошондой маалымат сиздер эмне деп ойлойсуздар? Сиздерде такталган маалыматтар барбы? Комментарийлерге жазып койгула. Негизи бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча ушул курал жаратуу бизнес аябай күчтөнүп атат. Орусия стратегиялык ишти кылыптыр. 3 жыл мурда Орусияга жакын ошол холдингдер, олигархтар дүйнө жүзү боюнча ошо баягы хлопок
жана ошол целлюлоза запастарын сатып алган. Дүйнө жүзү боюнча 90% целлюлоза запастарын сатып алган. Көрсө баягы пироксилин, поорак жардыргыч заттар ошол целлюлозаны талап кылат экен, целлюлозасыз өндүрүлбөйт экен. Ушунун жардамы менен Орусия алдын ала Орусиянын ичиндеги снаряддарды чыгаруу, жардыргыч заттарды чыгаруу запастарын согушка чейин 4 жылга мурда дайындап койгон. Ал эми дүйнө жүзү боюнча ким канча аракет кылбаса дагы ошол целлюлозанын атайын баягы куралдык целлюлозанын көлөмүн ошончо таба албайт. Аны өндүрүш керек дагы. Өндүрүшкө дагы 5-6 жыл кетет. Ошон үчүн дүйнө жүзү Орусияга караганда снаряддардын көлөмүн азыраак чыгарып атат да. Дүйнө жүзүндө эң көп көлөм снаряддарды чыгарган өлкөлөр Түштүк Корея, Түндүк Корея жана Кытай да. Калгандары баары евро биримдик батыш өлкөлөр снаряддардын көлөмүн жете албай атат да. Ошондой стратегиялык кадамды Орусия кылыптыр бир кезинде. Демек булар согушка мурдатан эле даярданып коюшкан жана аябай акылдуу иш кылышкан да. Маалыматтар ошондой. Ал эми ошо бизнес пландоону, ушунчалык стратегиялык ой жүгүртүүнү, бизнес пландоону ушул пиар менен үйрөнсөңүздөр болот. Баштапкы кадамдарын каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.